Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 14 март 2023 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш түндүгү Айкөл конушунан сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Калинина көчөсүнүн жээгинде турам туғандар. Бир аз эле түштүктү карай бассаңыздар, мынакей бул жерде светофор, бул Жибек жолу көчөсү болуп калат туғандар. Жибек жолу Калинина көчөсүнөн сиздер түндүктү карай келе бересиздер. Келсеңиздер, бул Чүй каналын көрө аласыздар. Ошонун түндүк тарабындагы көчө менен бир аз эле чыгышты карай барсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан конуш Айкөл конушу болот туғандар. Түз эле келсеңиздер, биримдик код объездной, сол тарапка карай кирсеңиздер, бул жагы Восток айылы. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым, сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, анан күн сайын Бишкек шаарынан сатылуучу үйлөр, жерлер, квартираларды көрүңүздөр. Келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле чыгыш чегарасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле батыш чегарасы мынакей бул жолго чейин угловойдо жайгашкан туғандар. Мынакей көчө тараптан көрүп тургансыздардай забор, дарбаза. Жалпысынан жердин аянты документинде 4 соток, фактически 6 сотоктай бар экен. Мынакей угловойдо жайгашкан. Электр энергиясы, суу, свет бар туғандар. Андан ары. Анан бул жакта деле кошуналар сыяктуу убактылуу колдонууга жер кылып иштетсеңиздер болот. Кааласаңыздар бак, кааласаңыздар кошуналар сыяктуу склад. Ошол өзүңүздүн кимден ким алса ушул үйдүн туш тарабына ошентип колдонсоңуздар болот экен туғандар. Жолдорду көрүп турасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн. Андан ары. Эскерте кетчү нерсе туғандар, бул үй срочно сатылат. Азыр жаккан болсо, элдердин номерин экранда болот, чалып сүйлөшө бересиздер. Азыр маалыматтарды толук берейин. Андан ары. Мынакей бул жакта узун турасы 12ге 10 болуп куюлган фундамент. Жана фундаменттин батыш тарабына үй ээлери времянка кылып көтөрүп алышкан экен. Бирок ал деле толук түрдө мондай бийик кылып салган эмес. Кийин мынакей кирпичтерини бери чыгарып, кааласаңыздар кийин чоң үйдү бүтүрөрдү улап кетсеңиздер болот. Бул жагына. Эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул жагына стяжка куюлган туғандар, фундамент толтурулган. Бул жерде бир бөлмө. Мынакей. Ошол жерде оң тарапка карай кирсек, мондай навес. Бул навестен биринчи бөлмөгө кухня экен мынакей. Бул жерден сол тарапка карай кирсек, кийинки бөлмөгө өтүп кетип алабыз. Төрүндө жанагы бир бөлмө. Бул жактардын стенасы кирпич. Бул жак стенасы кирпич, жана аркы жактыкы пескоблок экен туғандар. Жалгыз турган бир бөлмөнүкү. Андан ары бул жакта мынакей отопление котел жайгашкан бөлмө, жана душ, ажаткана. Эми андан ары короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туғандар. Кайра сатылуучу үйдүн короосунда туғандар, эми сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Мынакей квадрат болгон участок. Бул жакта мөбө кирген чашпактар, склад туғандар. Тегеретте мынакей забор, суу, электр энергиясы, природный газ бар, жана канализациянын суусу бул септикке куюлат туғандар. Так, башка дагы эмне маалымат документтер боюнча кызыл китеби бар экен. Мына ушундай туғандар. Бул үйдүн баасы $31.500, $31.500 срочно сатылат экен туғандар. Элер номер экранда, сонокол сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туғандар, саламатта калыңыздар.